Жумушсуздук. Кайда барам, эмне иш жасайм, жогорку окуу жайга окуганга шартым жок. Сертификатым бар, бирок аны кантип иштетем? Ой, айыл жергесинде кайдагы жумуш? Иштейм, окуйм деген жарандар үчүн жумуштар жок эмес. Учурда алгач окуп, андан соң жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү район шаарга карабай бар. Тагыраагы эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жумушсуз жарандарды жумуш менен камсыздап, ал гана эмес стипендия дагы берүүдө. Бул багыттын алкагында кесиптик окутуу, кайра окутуу, квалификациясын жогорулатуу дайындалат. Эгер бул маалымат сиз үчүн керек болсо, өзүңүзгө сактап, жакындарыңызга да бөлүшүңүз. Ал эми кандай шартта окуса болот, кимге кайрылыш керек, төмөндө толугураак маалымат ала аласыз. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эң негизги милдеттеринин бири болуп, иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү болуп эсептелет. Бул багыттагы көрсөтүлүүчү активдүү чаралардын бири болуп, бул эмгек рыногундагы жумушсуз жүргөн жарандарга иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү. Ал багытында министрликтин ар бир район шаарларында башкармалыктар бар. Башкармалыктагы кызматкерлерибиз ошол жерлердеги иш берүүчүлөр менен тыгыз иш алып барып, ал ишканалардагы бош жумуш орундарын талдап алып, кайрылган жумушсуз жарандарга бекер маалымат катары көрсөтөт. Ошондой эле дагы бир активдүү чаралардын бири болуп, эгерде кайрылган жумушсуз жарандардын кесиптик билим деңгээли жумуш табууга кыйын болуп турса, же болбосо кесиптик билим деңгээли жок болсо, эң негизги активдүү чаралардын бири болуп, ошо кесиптик билим берүү, кайра окутуу жана кесибин жогорулатуу болуп эсептелет. Жумушсуз жарандарды окутуу негизинен эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерде жүргүзүлүп жатат. Алар компьютер оператору, ашпозчу, косметолог, чач тарач, тырмак боёо чебери, массажист жана башка. Жумушсуз жаран алгач келип кесипти өзүнүн шыгына жараша тандаган соң белгиленген убакыт мерчеминде окуй баштайт. Окутуу мөөнөтү жана шарттары кандай болот? Окуу жайлардын эң негизгилеринин бири болуп, бул кесиптик лицейлер эсептелет. Алар менен жыл башында келишим түзүлүп, ошол келишим негизинде эмгек ошол райондогу же шаардагы эмгек рыногундагы талап болгон кесиптерге окутуу үстүндө иш алып барышат. Окууну аяктагандан кийин алган кесиби боюнча жумуш таап берүүгө көмөк көрсөтүшөт. Белгилеп кетчү нерсе, окуу учурунда жумушсуз жарандар стипендия алууга укугу бар. Стипендиянын базалык өлчөмү 300 сом бир айга эсептелет. Ал эми окуу мөөнөтү ошол жарандардын окуу тандап алган кесибине жараша болот. Мисалы айтып кетсек, эгерде электроширетүүчү окуусун тандаса жумушсуз жарандар, бул 3 айлык окуу болуп эсептелет. Ал эми укалоочу, мындайча айтканда массажист, бул 1 айлык курс. Ашпозчу 2 айлык курс. Министрлик бул багытта билим берүү министрлигинин астындагы 99 кесиптик лицейлер менен тыгыз иш алып барылат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча 5 айдын ичинде 13.600дөн ашуун адам иш менен камсыз болгон. Бул тууралуу ведомствонун маалыматы боюнча ушул жылдын 5 айында райондук жана шаардык иш менен камсыз кылуу кызматтары тарабынан 6100 адам ишке орноштурулган. Ал эми аймактарда көрктөндүрүү боюнча акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга 7500 адам тартылган.